Kabul kılıngan, azırkınday jana aytып atkандай, emne el körsün, je bolbosо el uksun, el bilsin degen maksatта эмес, balkim kalыс Allah üçün şartlarında katkılıngan acının cazası bir gana jannat dedi. Ketip atkan ajekelerimiz uşul jerde ketip atkan учурда en birinci niyetlerge etibar kılaydı. Niyetlerdi kalыс Allah üçün kılaydı. Hacaka boluş maksat bolbosun. Biri aytат өткөндөчү мага. Баланчака дейт, ажыга барып келди дейт. Анан мен баланчаканы жөн эле адашып кетип, аты менен айтып алдым дейт. Хажака дебестен, баланчака деп алдым дейт. Мага болуп жүрдү канча дейт. Неге десем, аны хажака деш керек экен. Жок, ажыга барыштан максат бул эмес. Ушуну жакшы билейли. Ажыга барыштан максат сиз хажака намын алыш эмес. Ажыга барыштан жалгыз максат Аллах разылыгы. Allah'ın rızasını табыш. Ошол жердеги Масжидул Харам, Масжидул Набавилерде ибадат кылып көбүрөөк убактыбызды ибадат менен өткөзүп калыш. Жана ошол жерге барган учурда мына умрага дагы көп барып атат, иншалла Кыргызстанда кеңиричилик болуп өтө көп барып атат дейт. Ошол умрага барганда дагы ушундай бир ниеттерибизди жаңылайлы. Барып аткан учурда кандайдыр бир мага 5 жылдызды мейманкана керек. Же болбосо мага мындай шарттары керек, Кызыл деңизге киришим керек, мына о жерде айланышым керек. Сиз аяка айланганы кетпей атасыз. Сиз аяка Роббим Аллах Азза ва Жалла сизди чакырды. Ошол жерге Кудайдын хузуруна барып атасыз. Кудай Тааланын даргөйүнө барып атасыз. Кудай Таалага ибадат кылыш үчүн пешенеңизди ошол Масжидул Харамдын алдында пешенеңизди саждага тийгизиш үчүн барып атасыз. Ал жерде айланып, же 5 жылдызды мейманканада жатып, же бир эс алып келиш үчүн эмес. Ал жерге барганда мүмкүн болушунча көбүрөөк элибизге, жерибизге, балдарыбызга, өзүбүздүн күнөөлөрүбүзгө дуа кылайлы ал жерде. Ибадатты көбөйтөлү. Ал жер айланып турган эмес, ал жер ибадат кыла турган жер.